Кече прям түнүмө ыйлап чыккан болчумун. Нуржигит менен Ажаранын ортосунда договор болчу. Бир маалда сразу подругам менен, жигитим менен экөөтөн мен сүйлөшпөй калгам да. Балдар деле жок экен да. Бүт балдар уже кызга айланып калган. Айланайын ошондой жигиттердин бири жолугат сага дейт. Кыргызстан биздики намного выше стоит да. Мен адамдардан корком. Биздики никебиз бар болчу да. Биринчи жигитим бар болчу да, Эмир деген. Биринчи сүйүүмчү. Кыргызстанда точно жашабайм да, билем. Табак деген. Дардайганда тиктоктор жүрөм. Мени болсо чалдар көрөт. Иманым бар меники. Ою жаман жигиттерге эми ишенбе такыр дейт. Мен не кылсам уже өзүм отвечать этем да, уже. Мако көрүнсө. Макол. 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 Жок, эмес. Мако, просто Мако. Ооба, мако. Кереметтүү күз айынын дал ушул экинчи айында турган чагыбыз. Сыртта сапсары жалбырактар тим эле боеп койгондой, ушунчалык кооздук тартылап жатканы, жалпы биздин маанайыбызды дагы да болсо көтөрүп жаткан болушу керек. Жалпыңыздарга салам жолдогон болсо ТВ каналы. Бүгүн бизде дагы конокто буга чейин көптөгөн интервьюларды дагы ушул каналыбыздан тартуулап келе жатканбыз. Бүгүнкү каарманыбыз блогер Үмүтай. Саламатсыз. Жакшы? Ооба. Жасактар. Кел энди жалпы өзүңдүн көрөрмөндөриң менен амандашалы. Привет. Сени көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Буга чейин бир канча интервьюларды алып келгенбиз, маектешип келгенбиз. Анан акыркы жаңылыктарың тууралуу сөзсүз түрдө сурап, иште эмнелер болуп жатканын сурабасак болбой калбайт. Азыркы тапта эмнелер менен алек болуп атасың? Кыргызстанга келгениңе канча болду? Ошолор боюнча айтып берсең. Кыргызстанга 2 жума болуп калды келгениме. Кара кетем деп ойлодум бирок. Кайсы жактарда болуп келдиң? Филиппинде жүргөм. Ал жактагы сапар эмне болду? Ал жакта эмнелер менен алек болуп аттың? Мен ошол интернет тармагынан көрүп аттым. Өзүң менен баягы сенин кесиптештериң деп койсок болот, блогерлер менен чогуу. Ошолор боюнча айтып бербейсиң? Эмнелер кызыктуу экен, эмнеси сага жакпады ошолор боюнча? Филиппин аябай жакты. Арзан эле страна экен, аябай деле. Акта болсо мен депрессиядан чыктым. Депрессия менен кетип калгам. Эми депрессияга эмне болуп түшүп калдың? Чоңоюп атканда түшүп калышы экен да бир жолу. Түшүп коеюн дедим. Эмне түшүп калууга эмне себеп болду? Сөзсүз түрдө бир нерсе себеп болду. Бир маалда сразу подругам менен, жигитим менен экөөтөн мен сүйлөшпөй калгам да. Кыргызстанга келгим келбей, ошо Филиппинге кетип калгам. Буга чейин биз Соло ТВ каналы Үмүтай жана анын мурунку жигити десем болот, Нуржигит менен биргеликте экөөнүн жашаган жерине барып, кенен маек кылып интервью алганбыз. Анда бардыгы сонун болчу. Сүйлөшпөй калууңарга эмне себеп болду? Недопонимание болуп калды просто ортобузда. Канча убакыт жолугуп жашадыңар? Где-то 9 ай. 9 ай. 9 айда бири-бириңе көнүп калуу деген нерсе болот да. Азыр кыйналуу болот болсо керек. Жок, ошо Филиппинде кыйналып, андан кийин кайра келдим. Курбу кызың Ажаранын айтуусу боюнча дал ушул Үмүтайдын жигити алдап кетти деген маектерди берген да. Публика айткым деле келбейт, просто экөөнүн ортосунда, Нуржигит менен Ажаранын ортосунда договор болчу. Ошол договорду экөө мындай нарушить этип койду да, Ажара да, Нуржигит да, анан ошентип уруш кетти. Ортодо баягы эле сен болуп калдың. Да. Анан Үмүтай ал Нуржигит менен биргеликте көп чукка интервью бергенсиң, чогуу жүргөнсүң, чогуу жашагансыңар, анан кайрадан ал нерсени жокко чыгаруу кыйын болуп атабы? Жооп берип. Кечээ ошо аябай кыйналып кеткен болчумун, 2 интервью берип, анан экөөтөн ошо сураганда, до вчерашнего дня мына жашынакай эле болчу да. Кечээ прям түнүмө ыйлап чыккан болчумун, билбейм эмне болуп кетти. Сторискерге киргизип, ар нерселерди анан жинде болуп, YouTube'да видеолорду көрүп, анан успокоилась. Ошо YouTube'да видеолорду өчүртөйүн деген ой барбы? Жок, тура берсин. Ооба. Это мой жизненный опыт, эмне кылайын. Өчүрүп койсо деле все равно памятимде бар да. Мисалы үчүн Филиппинде жүрдүң, Ал жакта деген ошо блогерлер менен чогуу эмне иш алып бараттыңар же жөн гана эс алып жүрдүңөрбү? Жок, акта блогерлер эмес болчу, просто менин досторум болчу. Да, я с ними была знакома заочно, жана эле Инстаграмдын аркасынан таанышканбыз. Барып уже жизни таанышкам. Ал жакта бир бала бар окшойт да, бирок кыздар да болуп жүрөт да. Акта андай көп адамдар. Акта мындай караса балдар деле жок экен да. Бүт балдар уже кызга айланып калган. Ошондой экен. Бала жок кандай болуп болду аякта? Акта со туристтерге жабышат экен кыздар. Жаңы келгендер, ошо орустарга, украинецтерге ошолорго жабышат экен. Жалпысынан канча өлкөдө болдуң?
9, если Кыргызстанда да санаса. Эмнелерин байкай алдың? Кандай жакшы жактарын өзүң ала алдың? Башка мамлекеттерде автобусу мындай элдери ойлобойт экен да, мындай башка элдердечи өзүн эле ойлойт экен. А бизде наоборот Кыргызстанда башкалардын ойлойт го. Минустар, да, минустарын табып, плюстарын табып, анан бир нерсе кылат го. Автобуста каждый сам это за себя отвечает экен да. Не кийсе кийет экен, нени сүйлөсө сүйлөйт экен. Кайка барса ошол жака барат экен. Ошол жакты. Сен деле ошол нерсени үйрөнүп бартасыңбы? Мен Россияда чоңоюп калганда мен ошондой эле болчумун да. Ошон үчүн да. Канча убакыт жүрдүң? Ал жакта биротоло калып калганга мүмкүнчүлүк бар бекен? Бар, бирок обстоятельства эмне жаккан жок да. Эми салону жок экен. Неразвитый страна экен да. Если Кыргызстан менен ченесе, то Кыргызстан бизге намного выше стоит да. Да. Акта салондор жок, анан нормально мындай тамак жегенге да кафелер жок экен да. Только ошо красивый вид бар, океан бар, ошол баардыгы бар, всё болду. Башка эчтеке жок. Анан Үмүтай, азыр деген интернет тарамагында көпчүлүгү эле реклама кылуу, жарнама кылууну азайтышып, бир аз Инстаграмдын сапаты десем болобу, актуалдуулугу жоголуп баратат да Инстаграмдыкы бир аз. Инстаграмдыкын точно билбейм, гифтердики ооба. Гифтердики? Ооба, гифтердики. Ал жактан эми аз эмне окат кылып атасың өзүң? Жок, меники наоборот Кыргызстанга келгенден баштап рекламаларым көп болду. Например, Филиппинде жүргөндө мен от силы, наверное, где-то 4-5 реклама эле саткам 4 айдын ичинде. Это очень мало. А бияка келип, эми болсо бир күнүн ичинде 3-4 реклама сатып салдым, бир күнүн ичинде эле. Жакшы. Анан буюрса алдыда кандай пландарың бар? Мисалы үчүн Кыргызстанга келип кийинки кайсы өлкөлөргө барсам дейсиң? Ошо бир айдын ичинде буюрса Дубайды ойлонуп атам. Может быть, либо бир жумага барып көрүп, анан если жагып калса калып калам, если жакпаса, то келип калам. Жакшы. Мисалы үчүн ушунча убакыттан бери жигит күтүп көрдүң, ал жак деле мындай ойлогондой болгон жок, курбу кыздарың андагы жанагындай жооптор болуп атат. Адам тандап мамиле кылып калдыңбы? Жок, мен адамдардан корком. Эмнеге? Билбейм. Просто это каждый раз адам келип, даже жигит эмес, подругам деле келип, анан ал менен сүйлөшпөй калсам, мен аябай кыйналам да. Билбейм, алар кантип эметет. Мындай сүйлөшпөй калганыбызды кантип өткөрөт, но лично мен аябай кыйналам да. Анан лучше эч ким менен сүйлөшпөйм деп, ошо бир жума мурун бүт баарынан отписка кылып салган болчумун. Анан отуруп кайра 3-4 күндөн кайра подписка кылып салган. Болбойт экен деп антип. Көп эле сени пайдаланып кеткендей боло береби? Эми өзүм ошондой уруксат берет экенмин да. Ошону карап көрсө делечи, если өзүм башкача мындай отношения кылсам, алар антип кылбайт болчу да. Я сама допустила да ошонучу. Эми эмне кылсам деп ойлоп атасың? Эмне кылам деп мындай максат койдуң ушу пайдаланып кетпеш үчүн? Өзүм пайдаланам. Тамаша, билбейм. Кантип жашоо көрүнсө ошентип эле жүрөрүм. Атенен кандай апаң эмне деп атат? Мисалы үчүн Нуржигитти билчү да алдар деле таанышкан, Нуржигит менен сүйлөшүп атканда мамам айтчу, карма, жакшы бала, карма дейчи. Анан сүйлөшпөй калгандан да эми биринчи жигитим бар болчу да, Эмир деген, биринчи сүйүүмчү. Анан ошо менен сүйлөшөм десем, болду, эчтеке айтпайм сага деп эмес болгон да. Я такая, ладно дедим. Потому что каждый жигит менен сүйлөшөт, мамам айтырчу, ал жакшы сүйлөшөр депчи, бирөөнү жамандабайчы да. Анан азыр болсо уже өзүң бил деп койду. Азыр туура эмес айтып койсом да, анан мени күнөөлөсүң деп. Мына уже жаш өтүп калды, бир аз эми көп нерсени көрүп калдык. Негизи эле турмушка чыксам деген кыялдар барбы? Ооба. Мен азыр деле готовмун, просто адам жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн башка блогерлер өздөрүнүн магазиндерин ачып атат, же болбосо жеке ишканаларын ачып, реклама болуп аткан учурда пайдаланып калайын деп атат да. Сен өзүң эмнелерди ачып атасың? План барбы ушуну бир нерсе ачайын деп? Жок. Мен көп бизнес ачып көргөн болчумун, бирок еще жашым жете элек экен да. Мен ачып бир ай, 2 ай иштеп, кайра жаап коюп атам да. Анан лучше ал акчаны ветерге коротпой эле өзүмдү мамлекеттерге чыгып, бар нерселерди көрүп, анан выбрать страну, где я хочу жить. Мен Кыргызстанда точно жашабайм да, билем. Анан ошо ар жакка чыгып көрүп, анан кийин ошол жактан, может быть, план коем да. Жолдошуң биякта жашайбыз деп калсачы? Билбейм анда. Эми Бишкекте, ладно, башка четте жок. Нуржигит менен жашагандан кийин оюң өзгөрдүбү? Ушул сөзсүз түрдө нике кыйлып анан жашаш керек экен деген. Биздики никебиз бар болчу да. Бар болчу? Да.
бизге никебиз бар болчу, анан ошоткондо башка мечетке барабыз дедет. Это было когда в мае 4 айдан кийин чыгыш кеткенден кийин. Бас мечетке барабыз десе, каса бир 3 сөз айтып коюш экен, 3 жолу бир сөз ичине. Анан ошону айтып койду и все, ошо менен жок болуп кетти деп ойлоп атам мен. Бирок азыр точно билбейм. Да, айткан. Талак деген. Да, ошо 3 жолу айткан. Келечегиңди көрө аласыңбы? Блогер болуп эле жүрөрөм деп ойлойсуңбу же башка өзүң? Ооба, блогер эле болуп жүрөрөм. Картайганда эле TikTok тартып жүрөрөм. Картайганда андай мүмкүнчүлүк болбой калсачы, эми жаштар чыгат андай учурда дагы. Эми жаштар болсо алардыкы башка поколение окуат, менин болсо чалдар көрөт. Мисалы үчүн азыр интернет тармагын көрүп атасың, TikTok тармагын көрүп атасың, кичинекей бөөктөрүбүздөн баштап чоңдорго чейин эле блогер болуп баштады. Кыргыз блогерлерине көз карашың кандай? Окшоштуруп атышабы? Бүт баары деп айта албайм, бирок арасында бар жакшы контенттер тартып аткан. Бир баланы көргөн болчумун, кечээ бир 3000 подписчиги бар экен да, аябай сонун видеолор тартыптыр да, 3-4 минутта мен прям карап отуруп турдум да. Бирок публикациясы анча деле жок экен. Башкалар деле бар, жана 50 000, 60 000 подписчиктери менен, бирок алар мындай однотипный видеолор тартып атканда бүт баарын эметипчи, эле повторить этипчи. Дал ушул блогерлер жөнүндө сөз болуп калды, мындай негизи эле азыр Кыргызстанда кайсыл контент көбүрөөк элге өтөт? Эмнелер тартса өтөт? Мүмкүн келечекте блогер болом дегендер бар болуш керек. Азыр элдер мындай линия болуп калды да, где-то 3-4 секундта эле көрүп кайра листать этип салат да, ошо кичинекей кыска видеолор эле жакшы кетет деп ойлойм да. Жакшы, мындай. Анда анакей сонун маек болду, негизи эле комментарий бөлүмүнө дагы кичине баш багып көргөнбүз, анан алардын ичинен менде дагы алгандар бар. Буга чейинки берген интервьюлардан. Анда жооп берип баштайлы. Илим Малика дейт. Кудай сакта ушундай жаштардан ата-энеси кандай тарбия берген бул кызга дейт. Ата-энем сонун тарбия берген. Эми мен уже чоңоюп калдым да, мен 16 жашта эмесмин, 15 жашта эмесмин, чтоб ата-энем мен башка бир нерсе кылсам, ата-энем менен кайра ошону отчет алгандайчы. Мен өзүм уже личность болуп калдым да. Мен не кылсам уже өзүм отвечать этем да, уже не, эметпейт да, мен ата-энем кайра көз карышпайт да. Нуржигит өтө жакшы бала экен, токтоо, Үмүтай сыйла мындай баланы, акылдуу бол дейт. Чын эле ошондой беле? Ооба. Эң мыкты блогерша буйруса бактылуу болуңуз, я вас люблю дейт. Малика Касымбековна деген экен. Эмнеси үчүн мындан интервью алышат дейт. Не деген, мен акылдуумун. Андан кийинки Мурат Бажыгулов дейт. Айбандар, Аллахым өзү сактасын силерди макоолордон дейт. Амин. Нуржигит, Үмүтай экөөнүн ата-энелерине ушул жаштардын күнөөсү, түшүндүрүш милдеттери ата-энелеринен, азабын эки тарап тең тартышсын, жаштар үчүн бул чоң күнөө го дейт. Ата-энелери тарбия бербейби дейт экөөнүн. Нуржигиттин ата-энеси деле билчү? Ооба, биринчи тааныштырганда. Мен ойлойм мындай, Нуржигит уже 27-ге чыгып калды. Ал да деле ата-энесинен уруксат сурап, анан эметчилик мен вот кыз менен жүрөм, кыз менен сүйлөшөм деп. Вообще түшүнбөйм ошо комментариялардачы. Ладно, 14-15 жашта бала болсо, эми ошондой айтса болот. Но уже ал болсо, уже ата деле болуп калат да, бирөөгө, эми вдруг балдары бар болуп калсачы. Анан ошондой айтсам, мен ойлонойм да, билем. Кантип ушуну элдер жазайт депчи. Үмүтайдын кыргыз тили аябай жакшы болуп баратат го дейт Аксамай Койчуманова. Ооба. Аябай көп комплимент алып калдым, ошо сонун сүйлөп калыптырсың деп. Көбү жаман көрүшөт, бирок аябай ичи таза, токтоо, акылдуу кыз экен дейт. Альмира деген кыз экен. Рахмат. Токтолуп аябай өзгөрүптүр, жашоо өзү тарбиялады окшойт, ою жаман жигиттерге эми ишенбе такыр дейт. Мен сразу биле албайм да, андай жакшы адам кем, жаман адам кем, то что бүт баарына ишенип тура берем пока что. Алтынай Жакыпова. Үмүтайга шарият боюнча түшүндүрүп айткан киши жок. Эгерде түшүнүк берсе, бул жүрөгүнө ыйман кирсе өтө өзгөрөт эле дейт. Ыйманым бар меники. Ал сени жөн эле колдонуп жүргөн, атын сенин айыңдан таанытып алыш үчүн дейт. Ал сага ылайык эмес. Сонун башка жигиттер бар, айланайын, ошондой жигиттердин бири жолугат сага дейт. Мен ойлойм, то что адам өзү тандаш элек да. Например, мен Нуржигитти тандасам, значит мен бүт баарын көрүп, андан кийин уже жүрүп баштадым да. А элдер баардыгын билбейт да, алар только знают то, что мен көрсөтүп аткан нерселерди эле билет да.
Ташта ойлойм Нуржит эле жакшы болчу. Дастан Өмүрбеков дейт. Жакшы эле кызсың дейт. Жайында көлгө келип боз терден тозуп алам дейт. Ой. Бесплатно болсо ташан келем. Платно болсо барбайм дейсиң. Так, Айгерим Турсунбекова дейт. Бул кыздын өзүнүн ою бар, мага жагат ушундай кыздар дейт. Адам өзүнүн ою менен биротоло жашаш керекпи? Мен ойлойм ооба, потому что бирөөнүн ою менен жашаса, ал мындай далеко не пойдет да. Ким кайка барса ошонун аркасынан кетирет да. А если өз ою болсо, то может достичь больше высот да. Мен оюмча. Андан кийинкиси Токтобүбү Абулкасымова. Сени ар ким пайдаланып кетип жатат, жүрбөй эле койсоң эмне болот дейт. Урушуп атат апчаң. Ой, мен деле адаммын да, мага деле адам керек да. Жүрүп кое берейин эми бир аз. Урушпагылачы. Нурзат Кубанычбекова деген эжебиз экен. Жигит үчүн эмнеге депрессияга түшөсүң тоба? Эриң болуп ортодо балдар болсого бир жөн, никеге чейин бул шайтандын сүйүүсү болбойт, харам. Сен депрессияга түшкөнүңө ал бала татыктуу эмес. Мен ойлойм да бирөөнүн болун кайра бирөө мындай чувствовать болбойт да. Эми алар үчүн эми мындай күйөөсү менен ажырашкан ошо прям чоң трагедия болсо, для меня мен анын нерсин билбейм да. Мен жигитим менен сүйлөшпөй калсам, ал мага чоң трагедия болуп калат да. Мен ойлойм то, что бирөөнүн эмесин болун нельзя недооценивать да. Жакшы. Буюрса дал ушул комментарий жазган биздин көрөрмандарга рахмат дейбиз. Сиздер айткан кеңештерди мындай сөз түрүндө пайдаланат. Анан буга чейинки интервьюларда айттың эле, бир тасмага түшөм, киного түшөм, анан ырдайм деп дагы калгансың, э? Ал пландар эмне болду? Азыр башка жактарды көрүп баштадым. Бирок киного дагы деле тартылгым келет. Күтүп атам сообщенияны, жазат жазбайбы деп өзүм жазган жокмун, бирок ошо. Жакшы. Анда Үмүтай сага ыраазычылык билдиребиз. Ушундай күз мезгилине келип маек курганыңа. Анан акыркы суроолордун бири, кайсыл мезгил сага жагат? Мага осень жагат. Неден туган күнүм болот да осень. Качан? 5-сентябрда болгон. Өткөн туган күнүң куттуктайбыз, мынакей. Буюрса убакыт өткөн сайын Үмүтайдын дагы кыргыз тилинде сүйлөгөнү жакшырып баратканы жалпыбызды сүйүндүрбөй койбойт. Дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Жалпы жаш көрөрмандарыңа жакшы бир каалоо тилек айтып койсоң болот. Мен силерди жакшы көрөм, ушакташпагыла. Пока.